Саламатсыңарбы, урматтуу достор, урматтуу Талаш шаарынын тургундары. Нуржанов аллеясы ушундай болуп күйдү. Кыскача маалымат. Кудай буюрса, иштер акырындан жылып баштады. Кыскача айтсам, 4 айдын ичинде дайындалганыбыз 4 ай болду. 4 айдын ичинде Талаш шаарынын ичинде 10 километр жолду асфальттап бүттүк. Андан сырткары Борбордук стадиондун реконструкция иштери башталды. Тилекке каршы кичине кечирээк башталып калды. Себеби проектный сметный документация 3 ай жасалып калды да, дайындалып экспертизадан өткүчөктү. Аны менен биргеликте аэропорттун жанындагы парктын да реконструкция иштери башталды. Аныкы дагы ушул эле себеп, кечирим сурайбыз. Почти 3 айдан ашык мөөнөт проектный сметный документация дайындалып калды. Тилекке каршы. Бирок буюрса жыл айына чейин бүткөнгө аракет кылабыз. Анан буюрса Манас аэропортунун жетекчилигинин чечими менен Талаш шаарынын аэропорту дагы реконструкция иштери жүрүп жатат. Буюрса жаңы жылга чейин ал дагы запускаться этилип ишке берилет. Дагы жакшы жаңылыктар менен силерди кубандырып турганга аракет кылабыз. Бир сураныч, ушуга бир аярлуу мамиле жасасак, сындырбай, талкалабай, колдон келишинче бүгүн мына жаңы балдар жасап бүтүштү. Ушул жерде эмгектенген колхоз муниципалдык мекеме ишканасынын жамаатына ыраазычылык билгизем. Урматтуу депутаттарга ушуга каражат бөлүп берип, ушундай болсун деп бизге тапшырма коюп бергендерине да ыраазычылык билгизебиз. Көрүшкөнчө аман сен болуңуздар.